Ош шаары прокаты тарабынан сунуштар келип, ошол өзүн билендик кылып кургандыгына байланыштуу муниципалдык менчиктеги жер тилкени кайрадан муниципалдык менчикке кайтарып алуу негизинде сунуштарма келген, талабы коюлган. Анын негизинде соттук иштер алып барылып, 1-2 жылдан бери барып жүрүп, мына быйыл 2024 жылдын 13 декабрында Ош шаар соту чечим чыгарды. Ошол эки капитал банкы бүгүндөгү мындай айтканда муниципалдык менчик 324 чарчы метр үстүндө турган имаратты Бокоевдордун өздөрүнүн эсебинен бузуу тарабы чечим кабыл алынды. Аталган маселе боюнча тактап айтканда Шевченко атындагы мектептин, Токтолов Сатылганов атындагы мектептин, ошондой эле Макаренко атындагы мектептин жана Айдынбек балдар бакчасынын жанындагы жер тилкелери, социалдык объектинин жер тилкелери 2005 жылдан бери жылдары жеке тараптарга сатылып кеткен. Ошондой эле номер 18 балдар бакчасы Кокумби дарегине жайгашкан 2-4 гектар жер тилке жеке тараптарга 1995 жылдары берилип кеткен. Аталган жер тилкелер боюнча бүгүнкү күндө Ош шаардык сотунда жана административдик сотунда соттун чечимдери чыгарылды муниципалдык менчикке кайтаруу боюнча. Терапия бөлүмүнүн имараты жана жер тилкеси бул 726 чарчы метрден турат. Ал боюнча дагы сатып алуу келишимдери жокко чыгып, Ош шаардык соту тарабынан чечим кабыл алынды.